Бул заманбап балдар лабораториясында келечекте мыкты инженер болууну кыялданган өзгөчө таланттуу балдар билим алууда. Билимтек мүмкүнчүлүгү чектелген коомунун машыктыруучусу. Жеткинчектер тарабынан жасалып жаткан робототехникалар келечекте чоң суроо талап жаратаарына ишеним чоң экендигин айтат. Машинада, үйлөрдө, келечекте аябай чоң жерлерде колдонгон техникаларды жасаш үчүн бул анын баштапкы наборлору. Biz ошолор аркылуу азыр кичинекей схемаларды жасайбыз, анан уже кийинки сабактарда, кийинки курстарыбызда аларды чоңойтуп, дагы да кыйындаштырылган, башка кыйын функциялары болгон роботтарды жасай алабыз. Мисалы, машиналарга сигнализация, машина парковка алгандагы жардам берүүчү кошумча функциялар, үйгө керектелүүчү кошумча функциялар, булардын баарын Arduino аркылуу жасаса болот. Өлкөдө алгачкы жолу ачылып жаткан мамлекеттик инновациялык борбордо заманбап балдар лабораториясынан тышкары FabLab санариптик 3D моделдөө, прототиптерди жасоо жана идеяларды текшерип көрүү үчүн өндүрүштүк лабораторияда жайгашкан. Анда долбоорду түзүү үчүн керектүү жабдуулар жана шаймандар бар. Инновациялык борбордо ойлоп табуучулар жана стартаперлер каалаган идеясын даяр продуктуга айландыра алышат. Бул орто жана кичи бизнес өкүлдөрүнүн бизнес идеяларын ишке ашырууга жакшы мүмкүнчүлүк. Каалоочулар келип, өздөрү мисалы иштетсе болот. Негизги критерий ойлоп табуучулугуңар деңгээли чоң болуш керек. Анан биз ошол сиздин оюңузду ишке ашырып берген үчүн жардам беребиз. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы ачып жаткан алгачкы мамлекеттик инновациялык борбор. Кыргыз патентке караштуу мамлекеттик патенттик техникалык китепкананын базасында түзүлдү. Чоң колдоо деп эсептейбиз да. Бул жерде өзүнүн идеясын бышырам деген идеясынан ишке ашууга чейинки баягы баскычтарды басып, ушул жерде кыялдана турган бул борборда. Бул бардык балким жеңил өнөр жайындагы, балким ошол өндүрүш тармагындагы, балким ойлоп табуучулук, балким автор, ушулардын бардыгы кыялданып ушул жерден ишке ашыруучу бул кеңсе десек болот да. Борбордун ачылышына катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун пикиринде, өлкөдө көп сандагы жергиликтүү стартаптардын пайда болушу, билимди жана интеллектуалдык продуктунун, кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун көбөйтүүгө гана эмес, калктын жумуш менен камсыз болушуна өбөлгө түзөт. Бардыгы бир тыйынына чейин биздин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин эсебинен каражатына бул өтө чоң жетишкендик. Бул жаңы ушул доордун жаңы өз алдынча өнүгүүнүн өзүбүз баягы киндигибизди кескен элибиз мына жаңы мамлекеттүүлүгүбүздү дагы эл аралык партнерлордун жардамы менен алардан кеңешин сурап, бирок өзүбүз багыттап, өзүбүз аныктап, өзүбүз кадамды алдыга шылтайбыз деген жаңы ишенимдин, жаңы демдин биринчи эле көрсөткүчү, анан жыйынтыгы десек болот. Борбордун ачылышына өкмөт, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, IT технологиялары боюнча эл аралык жана жергиликтүү эксперттер катышты. Кыргызстанда стартап экосистемасын өнүктүрүү үчүн алардын санын жана сапатын, персоналдардын квалификациясын жогорулатуу жана оң шарттарды түзүү өтө маанилүү. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.